Садыр, сенин айыңан балдар камалды. Мына Каптагайыкты залогко алды деп. Чынбы? Чын. Ак үйдө аттайбыз 12-жылы өзүңөр аздыр көптүр отуруп чыктыңар. Жаныңарда да кимдер отурду билбейм. Эми дагы эртең күн келет, жана сени колдоп, автомат көтөрүп, боевой патрон менен аткан балдар камалат. Сен өз башың эмес, тегереңдеги коргоп жүргөн балдардын башын сайып атасың. Бир. Экинчиден, кыргыз өсүп кетпесе, кыргызды туңгуйга камап коюп атасыңар. Ал үчүн да жазаланасың. Алам жазалай. Түрмөгө отуруп чыгыш жеңил, ал жеке баш үчүн акталып. Алам соттосо адам өмүр бою кырсыктайт. Мен сени король сезбейм. Мен сени пир да тутпайм. Себеби сенде энергия жок, касиет жок. Энергия деген бул мындай. Энергия, мына энергиялуу аталар бата берген. Ошол же энергиялуу адамдын көзү тиет, же сөзү тиет, орундалат. А сен кысылып жүргөндө анын баары качып кеткен. Ошондуктан кайт жолуңа. Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү дейт. Кел, мен сага багыт берейин, түшүндүрүп берейин, көрсөтүп берейин. Сен 3 жыл качып, 3,5 жыл түрмөдө отургуча кыргыз далай жолду басып алды. Өсүп алды. Баягы кыргыз жок. 2005-тен 2013-га чейин жылкы Бакиев заманындагы кыргыз жок. Мокотуп башкарбайт кыргызды, коркутуп башкарбайт. Кыргыздын рухун көтөрүп, өзүн таанытып, колдоп, коштоп башкарат. Эгер бул эски жол менен кете берсең, алам күчтөрү жерде, алар чындык, жалган адамды, улуу кыргыз максаты жеңил болсо, жерене жерийт, сөзү жел болот. Ошон үчүн жеке кызыкчылыгыңан кайт. Тобоңа жан, тормузду теп, эски адамдардан эмес, элчи, сынчы, ааламдан сот укугун алган Абдулдаевдин кеңеши. Бул чындык. Эгер Сооронбай Жээнбеков алып кете турган болсо, аны айтат элем, сиз алып кетесиз деп. Же Атамбаев алып кете турган болсо, айтат элем, Атамбаев алып кетет деп. Же баланча могуну көрүп атам деп айтат элем. Мен эч кимди көрбөдүм.